Кыргыз-Кыштак айылынын тургуну Кубаныч Төрөбаев багбанчылык кылып мөмө жемиштердин түрүн өстүрөт. Сууга суу маселе жараткандыктан бактарактарын сугарууда түйшүк тартып келген. Бул көйгөйдү чечүүдө багбанга дүйнөлүк банк тарабынан колдоо болуп, 40 соток багын тамчылатып суугаруу ыкмасын өткөрүп, түйшүктөн арылып турган чагы. Абрикос, өрүк, шаптоолу. 40 соток жер аянты. Өрүк менен неме бар. Шаптоолу бар. 40 сотик жер аянтыңыз толугу менен тамчылатып суугарууга өттү. Өттү, азыр толугу менен бүттү. Айдап суугаруу менен ошол тамчылатып суугаруунун ыкмасы, ошол экөөнүн Айырмасы энди бизде суу кыйыныраак. Суу ошол жаз айларында, жай айларда кыйын болот. Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация департаменти тарабынан аймактарды суу менен камсыз кылууда жаңы долбоорлор ишке ашууда. Алардын бири дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн арттыруу жана тамак ашты жакшыртуу долбоору. Долбоор Бишкек шаарындагы СОКИ окутуп үйрөтүү борборунун адистери тарабынан ишке ашырылып жатат. Бул долбоор быйыл 3-жыл ишти уланып жатат. Бул бүтүн Кыргызстан боюнча иштеп жатат долбоор. Биздин региондо болсо былтыр Лейлек районунда иштедик. Катыранга койдук тамчылатып сууар 1 гектар бакка. Бирлик айыл өкмөтүндө койдук 1 гектар бакка. Быйыл мына сиздерге келип, Кыргызстакта коюп жаткан 1 гектар жерге тамчылатып суугаруу койдук. Мунун максаты жылдан жылга суу проблема болуп жатат, азайып жатат суу. Бир аз каражат кеткен менен, бирок өтө көп пайда алынат да. Суудан үнөмдөлөт. Суу үнөмдөлөт. Тамчылатып суугаруу ыкмасы аркылуу суу 60%га үнөмдөлөт. Аны менен катар түшүмдүүлүк 2 эсеге жогорулайт. Бир гана бактарактарды тамчылатып суугарбастан айыл чарба өсүмдүктөрүнө колдонууда жакшы натыйжа берет дешет адистер. Жашылчаларга койгон болсок, отоо чөптөрдөн кутулат. Көп отоо чөптөрүндөрү суу менен агып келип кыйналышып атат. А бул жерде өсүмдүктүн астына тамчылап түшөт, өсүмдүк толугу менен пайдаланат. А жөөктөп суугарганда 60% испаренияга чыгып кетет экен сууду. Ошонун эсебинен бул өтө бүгүнкү күндө биз заманбап жаңы ыкма болуп жатат да тамчылап суугаруу. Тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтууда дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Кадамжай районунда атайын окутуу семинарлары уюштурулуп, райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан гранттык долбоорлорду тартуу боюнча иш аракеттер жүрүүдө. Бүгүнкү күндө ушул суу чарба башкармалыгы тарабынан ушундай проекттер келсе, ушундай келип түшүндүрүп элдерге жайылтып атабыз. Элдерге сууду үнөмдүү колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушундай тренингтерди өткөрүп атабыз. Кудай кааласа ушу иштерибиз алдыга жылып ушу элге суу жеткирүү боюнча жакшы иштер аткарабыз деген ойдомун. Өлкө аймагында 2000ден ашуун чарбалык субъектилер тамчылатып суугаруу ыкмасын өткөн. Ушундай эле ыкма менен 3000 гектардан ашуун айдоо аянттары да бар. Жаңы ыкманы колдонууда кеткен чыгымдар үчүн мамлекет тарабынан дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыялар берилип келет. Айзада Айталиева, Бекжан Ишанбай уулу, Алтын беш жаңылыктары.